Чүй облусунун Панфилов районундагы Тельман айылында жайгашкан Ак Тилек медресесинин жатаканасынын чатырынан өрт чыккан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт кечээ болжол менен саат кечки 7 чамасында катталган. Өрттүн кесепетинен жатакананын болжол менен 2000 чарчы метр чатыры күйгөн. Медресенин кызматкерлери тарабынан жатаканада жаткан 200 окуучу эвакуацияланган. Өрттүн кесепетинен каза болгондор жана жабыр тарткандар жок. Өрттү өчүрүүгө 4 бөлүм тартылган. Саат 10 чамасында өрт чектөөгө алынган. Бүгүн түнкү саат 3 чамасында өрт толугу менен өчүрүлгөн. Бишкек шаарында 2 адамды катуу сабаган балдарды жашырды деп шек саналган Ички иштер министрлигинин кызматкерлери үй камагына чыгарылды. Алардын бөгөт чарасын кечээ Бишкектин 1-май райондук соту карап, ушундай чечим кабыл алды. Бул туурасында Азаттыкка ишенимдүү булактар кабарлаган. Ага чейин милициянын 2 кызматкери 6 сентябрда жазык процессуалдык кодексинин негизинде кармалып, УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген болчу. Милиция кызматкерлерине ачылган кылмыш иши Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан жазык кодексинин негизинде ачылып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерде каттоого алынган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчүлөрү жана куткаруучулары дүйнө чемпионатына катышууда. Бул туурасында аталган министрликтин маалымат кызматы билдирди. Өрт өчүрүү куткаруу спорту боюнча чемпионат Россиянын Саратов шаарында 16 сентябрга чейин өтөт. Анда бийик имаратка шаты менен чыгуу, 100 метр аралыктагы тоскоолдуктарды басып өтүү жана өрттү ыкчам өчүрүү боюнча мелдеш өтөт. Мелдешке 26 өлкөдөн 800гө жакын кызматкер катышууда. Тажикстан менен Өзбекстандын куралдуу күчтөрү терроризмге каршы биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрөт. Өзбекстандын коргоо министрлиги билдиргендей, машыгуулар 16 сентябрда Наманган облусундагы Гурум-Сарой аскердик полигонунда өтөт. Ага 2 өлкөнүн 200гө жакын жоокери катышат. Мекеме билдиргендей, 2 өлкөнүн аскердик машыгуусу Борбор 2019 деп аталган кеңири масштабтагы командалык машыгуулардын алкагында орун алат. Жалпысынан бул машыгууларга Орусия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн катышуусу каралган. Наманган облусундагы машыгуу Борбор 2019дун 1 этабы. Экинчи этабы Орусиянын Оренбург облусундагы Доңгуз полигонунда болмокчу. Бишкек нарын Торугарт унаа жолунда Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа капталынан кулап калды. Күбөлөрдүн айтымында унаа жүк ташып бара жаткан. Унаадагы товарлар башка унаага жүктөлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу оор жаракат алган эмес.